Нарын тиле көрсөтүүлөрүн адаттагыдай эле өз ичине Ала Тоо аймагындагы урунсуу окуялар менен көрүнүштөрдү камтыган өлкөдөн маалымат программасы улантат. Алдыдагы жарым саатта кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Гулзат Мокенова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Кеңешип кескен бармак оорубайт. Дубан башчыларынын эл менен жолугушууларында бир катар көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, аларды чечүүнүн жолдору белгиленүүдө. Буюрса миңдеген жумуш орундары менен жакын аралыкта көрөсүздөр, область боюнча мындай иш орундары менен камсыз кылабыз. Сергек жашоого себепчи сейил бактар. Нарын облусундагы бош жерлер сейил бактарына айландырылмакчы. Мунун баары эми биринчиден ушу жаштарга тарбия иштери, экологияга, экосистемага аяр мамиле жасоо дегендей. Суусу бардын түшүмү мол. Талас облусундагы айрым каналдарды оңдоого жергиликтүү өнүктүрүү фондунан каражаттар каралууда. 300 метрдей жер катапил менен тазаланып, азыр суу берилгенге даяр турат. Билими күчтүү миңди жыгат. Теңиртоолук мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн Россиядагы жогорку окуу жайларда акысыз билим алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ар бир окуучу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун жергиликтүү бийлик башчыларына койгон талаптарына ылайык бүгүн анын бардык облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жерлерде эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Мына ушундай иш-чаралардын бири Теңиртоо жергесинин дарбазасынан саналган Кочкор районунда өткөрүлүп, Нарын Дубанынын башчысы Сабыркул Ашымбаев жана тиешелүү мекемелердин жетекчилери калк тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөр боюнча жоопторун беришти. Айрымдары жеринде чечилип, мындай жагдай көпчүлүктүн көңүлүнө төп келди. Кененирээк кийинки сюжетте. Жерди чечип, үй салууга жерди чечип берсеңиздер жакшы болот эле. Көп. Жашы 80-ге таяп калган Аскарбек Алканов Кочкор районунун Кочкор айылында жашайт. Аны түйшөлткөн маселе өзү жашаган аймакта турак жай салуу үчүн жерлер көп жылдардан бери трансформация болбой келгендигинде. Мындалам айылдагы жаштардын көбү өзүнчө турак жай кура албай, бир үйдө 3-төн 4төн үй бүлө күн кечиришүүдө. Көпчүлүктүн көңүлүндөгү бул көйгөйдү ал президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашымбаевдин Кочкор районунун эл менен болгон жолугушууда көтөрдү. 2008-жылы Кочкор районунда ушу жаштарга бир жер бөлүндү эле үй салууга. Бирок 2009-жылы мораторий салынып калып, ошол убакта Атамбаевдин аркылуу. Ошондон бери ушу 14 жылдан бери ушу көйгөй такыр чечилбей келе жатат. Арабызда күйөө балдарыбыз дагы биздин арабызда жашап атат. Сиздин маселеңиз боюнча менин тааныштыгым бар. Суроолор кайталанбаш үчүн мен ушул трансформация боюнча толук эле жооп берип коеюн. Кочкор району боюнча жалпысынан 437,4 гектар трансформацияга берилип атат. Анын ичинде Кочкор айыл өкмөтү 75,23 гектар. Мына ушундай өңүттө өткөн жолугушууда алгач Дубан башчысы облустагы жасалчу иштер менен бөлүшүп, анда алдыдагы жылдарда аткарылчу ири инвестициялык долбоорлор айтылды. Быйыл буюрса ар кайсы булактардан 10 миллиард сомдон ашык суммага өндүрүштүк 12 долбоор башталары күтүлүүдө. Мисалга алсак, Нарын районунун Куланак айылына ГЭС курулат. Эмгекчил айылына кыш чыгаруучу ишкананын курулушу башталат. Атбашы районунда ири мал союучу ишкана курулуп жатат. Ханто Инвест жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан кийим жана кап тигүүчү экспортко чыгарышат. Мото тетиктерин жана томат пастасын чыгаруучу ишканалар ачылганы турат. Бул үчүн Нарын районунун Четнура айылынан 3 гектар жер аянты чечилип жатат. Ошондой эле Кочкор районунун Кумдөй айылына таштанды чыгаруучу ишкана ачуу боюнча 50 сотук жер аянты бөлүнүп берилип, имараты курулуп баштады. Кочкор району боюнча 11 гектар жер аянты трансформацияланып, Кочкор, Аккыя, Чолпон айылдарына чакан ГЭСтерди куруу пландалууда. Андан соң жыйын суроо жооп иретинде уланып, район аймагындагы орчундуу көйгөйлөр көтөрүлдү. Алардын бири ирригация тармагындагы ишке ашпай жаткан иштер. Мына ушуну козгогон Арсыкул Жолдошевдин айтымында Кочкор районундагы сугат суусун сактаган БСРлердин көпчүлүгүнүн ичи толуп калган. Бирок аны тазалоо үчүн атайын кас таман техникалар жок. Суроом жана талабым бүгүнкү күндө
суу маселеси өтө оор болуп жаткандыгы баардыгыбызга белгилүү. Ошондой болгон күндө дагы бизде Кумдөй айыл өкмөтүндө бир топ БСРлер тазаланбай жатат. БСРлердин айыл өкмөттөгү 2 экскаватордун алы жетпей дөңгөлөктүүлөр кирип аны тазалай албайт. Райондо кастаман экскаваторлар жетишсиз жок. Сиз жанагы жүгөрүнүн техникасын алып берем тигибу деп жатасыз. Сиз жүгөрүнү айдардан мурун суу керек. Сууну даярдаш үчүн БСР каналдар керек. Ошон үчүн кастаман экскаваторларды ушул УОСко немелерге шуну санын көбөйтүп берсеңиз. Кастаман техникалар келиш керек. Туура бул боюнча bir 2-3 gün болду. Men министр Аскарбек Сапарович менен бул маселени көтөрүп, анан техниканы айтсак, мына ООСтун Анарбек Шүкүрбек мен жанымда отурган министр менен сүйлөштүп. Жанагы ирригацияга бөлүнүп аткан акчалардан буушный техникалардан болсо дагы алалы. Ар бир районго бирден техника алалы. Ушундай проблема жаралып атат десем, аг киши айтып атат, бир айдын тегерегинде мүмкүн 1 миллиард сом акча каражаты каралып атат. Ошол ар бир ООСторго жаңы техника алып беребиз деп айтты. Мен ошо менен бул боюнча туруп атабыз. Бул маселеңиз туура. Муну менен катар жыйындын жүрүшүндө мамлекет тарабынан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына берилүүчү жөлөк пул боюнча да айтылды. Анда айтылгандарга караганда айрым жаш көп балалуу үй бүлөлөр мамлекеттин бул камкордугун ала албай келишет. Пособия алган адамдарга гум помощун берип жардам берип атасыздар. Рахмат. Аныңарга аябай чоң рахмат. Колдоо берет. Арт жагында жумуш иштеп чет мамлекетке кетип атат. Алар деле кээ бирөө 5 кол тең эмес экен. Бири жакшы болуп келет, бири алданып келип атат. Анан бул ички миграцияны эске албай атабыз. Эми буюрса, мен ойлойм, ушундай көйгөй бар, бирок быйыл буюрса койгон ишке, пландарга мындай сиздерге ачык эле айтайын, буюрса миңдеген жумуш орундары менен жакын аралыкта көрөсүздөр. Область боюнча мындай иш орундары менен камсыз кылабыз. Облус жетекчиси менен элдин жолугушуусу 3 саатка созулуп, ага жалпысынан 250ден ашык тургундар катышып, ар кандай багыттагы 80ге чукул суроолор берилди. Алардын айрымдары жеринде чечилсе, дагы бирлерин жакын арада канааттандыруу тийиштүү мекемелерге милдеттендирилди. Эсенбек Сталбек уулу, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деми, Кочкор району. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыркул Ашымбаевдин жогорудагы жолугушуусунда айлана чөрөнү иретке келтирүү жана жашылдандыруу боюнча да кеңири сөз болду. Дубан жетекчисинин билдиргендерине караганда, быйыл жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн чектеринде Теңир Тоо жергесинде тал теректер менен бак тарактардын 100 000 көчөтүн отургузуу көздөлүүдө. Ал эми анын 200-ü келечекте Сейил багына айлана турган Нарын шаарындагы 64 аймагына тигилди. Бул жумуштарга биздин чыгармачылык топта катышып кайткан. Сөз кабарчыбызда. Сатыбалды Наматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин эмгек жамааты жаңы уюшулуп жаткан Сейил бакка чаншан карагайынын көчөттөрүн отургузуп, жашыл мурас өнөктүгүнө салым кошууда. Мунун баары эми биринчиден ушу жаштарга тарбия иштери, экологияга, экосистемага аяр мамиле жасоо дегендей, анан климатты коргоо багытында болуп атат. Анткени ушул тияншан карагайлары адамзатына кычкылтекти камсыз кылып берип атса, бул жерде жаштарыбыз келип эс алса, кичине бир мындай таштанды тыштабастан ушул жерге бир аяр мамиле жасоо менен кичине бир жаратылышка көңүл буруу болот эле деген демилге болуп атат. Нарын шаарынын 64 аймагындагы буга чейинки таштанды толуп калган 60 жер тилкеси облус башчысы Сабыркул Ашымбаевдин демилгеси менен Сейил бак болуп уюштурулду. Таштандылар тазаланып, мекеме ишканаларынын жетекчилеринин катышуусунда 200 түп карагайдын көчөттөрү отургузулду. Баса белгилей кетүүчү жагдай көчөттөрдү мекеме жетекчилери өздөрү жана жамааттар менен алып беришкен. Сабыркул Ашымбаев дагы үй бүлөсүнүн атынан 3 көчөт отургузду. Жашыл мурас акциясы өтүп атканына байланыштуу мына биз облусубузда дагы ушу жашылдандыруу боюнча көп иштер жүрүп атат. Бизде буюрса мына 100 000 түпкө жакын ушу бак дарактарды тигүү планданып атат. Элден суранып кетет элем улуу Рамазан айында ар бир
үй бүлөдө бирден бак тигүү акциясы биздин облуста жүрсө өтө мындай мамлекетибиз үчүн, облусубуз үчүн, өзүбүз үчүн бир жакшы жөрөлгө болот эле. Сейил бактын айланасын тосуп, аны багып өстүрүү Нарын шаардык жашылдандыруу мекемесине милдеттендирилди. Ошону менен бирге кийинки жылдары электр линиясы тартылып, отургучтар орнотулат. Мурда бул жерде мусор басып, ар кандай бөлүктөргө бөлүп алып турган экен. Бул жерди тазалатып, бүгүнкү күндө Сабыр Кылабаштын демилгеси менен облустук мекеме уюмдары 200ге жакын көк карагайдын көчөтүн отургузуп атышат. Бул жерде ошол тегерегин тосуу боюнча биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча каражатын бөлүп атабыз. Тегереги жакын арада тосулат. Анан бул жерди кароо жагы биздин Нарын шаардык жашылдандыруу мекемесине жүктөлүп атат. Ошолор өздөрү жеке көзөмөлүн алат. Көп жылдар бою кароосуз калган аянт аз убакыт ичинде эле жашыл аймакка айланып, калаанын көркүн арттыруу менен бирге тургундардын эс алуусуна мыкты мүмкүнчүлүк түзмөкчү. Ошондой эле бул жерге жакынкы убакытта туристтик маалымат борборунун кеңсеси курулмакчы. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары. Ал эми 64 аймагына коңшулаш Москва Кичи районундагы парктын жылдан жылга кунары кете баштагандыгы жалпысына жакшы маалым. Баарынан да кезегинде жакшы ниет, илгери үмүт менен уюштурулган бул жай өзүнчө бир таштанды талаасын айлана баштагандыгы көбүнүн көңүлүн иренжите да баштаган. Андыктан аны кайра калыбына келтирүү жана жашылдандыруу зарылчылыгы жаралып, бул милдетти жергиликтүү улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери өз жоопкерчиликтерине алышты. Кененирээк кийинки материалда. Нарын шаарынын Москва чөлкөмүнүн тургуну Ильяс Усенов коңшу колоңдору менен бирге көп жылдан бери кароосуз калган Жамин Акмалиев атындагы сейил багынын экинчи бөлүгүн тазалап иретке келтирүүдө. Бияктан жергиликтүү тургундар, бул жерден УКМКнын кызматкерлери болуп сүйлөшүп, демилге көтөрдүк. Ушул жерди тозуп, жакшынакай парк кылалы, футбол аянтчаларын, балдар аянтчаларын, скамейкаларды, суу келет негизи тияктан келтирсе болот да. Аммо кыйылып кеткен бактарды, то есть курап калган бактарды, буну шаар бийлиги чечип берсе, мындай жакын муктаж болгон үй бүлөлөргө деле кесип таратып берип койсо болот да. Бул деле кайрымдуулук. Оюбуз жакшы негизи. Жалпы аянты 1 гектардан ашык болгон сейил бак өткөн кылымдын 80-чи жылдарынын башында уюштурулуп, кийин суу келүүчү түтүктөрдүн иштен чыккандыгына байланыштуу кароосуз калган. Мындан улам быйыл кайрадан калыпка келтирип, айланасын тосуп суу жеткирүү үчүн жергиликтүү казынадан каражат каралууда. Бул Московскийдеги парк боюнча айта турган болсок, бул жерге негизинен Steam грантка биздин проект кеткен. Анан учурда биз ошол министрлер кабинетинин төрагасынын атына кат жолдодук. Анан бул жер Steam гранттын эсебинен биринчи тостуруп ала турган болсок, анан куурап калган бактарды алдыртып, ордуна башка көчөттөрдү тигели деген азыр план болуп атат. Бул жерге башта суу чыкчу эмес экен, азыр могул жактан турба тартып тиги колот бар экен, ошодон суу агат экен, суу чыгаралы деп атабыз. 455 000 сом жергиликтүү бюджеттин эсебинен каралган. Ушул Акималиев 1-2 паркына суу чыгаруу боюнчачы. Аталган жай мындан ары улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан Нарын облустук башкармалыгынын көзөмөлүнө алынып, жашылдандыруу иштери жүргүзүлүп, эскирген бак тарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулмакчы. Бул үчүн аталган кызматтын жамааты менен ардагерлер кол кабыш кылууда. Ыйык айда мына ушу биздин башкармачылык ушу жерде бир топ жерде тасалап инициативасын көтөрүп, бул шаар өзүбүз үчүн эле, шаар өзүбүзгө керек, бирөө тасалабайт, биз шаарга керекпиз. Ардагерлерден бери келип жардамыбызды берип атабыз. Айта кетерим, ушу ар бир жаран өзү шаар үчүн өзүнүн аябай жоопкерчиликтүү болсо жакшы болот эле. Өлкөдө жүрүп жаткан жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында Нарын шаарында быйылкы жылы кароосуз калган жайлар иреттелип, жалпы 2000 түп бак тарактардын көчөттөрү отургузулууда. Мунун ичинен 1000 түп карагай көчөттөрүн сатып алуу үчүн Нарын шаарынын бюджетинен 1 миллион сом каралган. Ал эми калган 1000 түп бак тарактын көчөттөрү демөөрчүлөр тарабынан каржыланган. Чапара Садыкказиева, Адилет Алмазбеков, Өлкө Деми, Нарын шаары. Айдап себүү жана көчөттөрдү отургузуу жумуштары эми гана башталган Нарын облусунда быйыл жердин асылдуулугун көтөрүү максатында органикалык заттарды колдонуу жайылтылууда. Агрономдордун пикирлеринде айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдөгү мындай ыкма алда канча натыйжалуу жана алынган түшүмдө эч кандай химиялык аралашмалар болбойт. Албетте мындай жагымдуулукта адам ден соолугуна эч кандай коркунуч жок. Теманы баяндамачыбыз Бөлөкбай Шеримбеков улантмакчы. Руслан Осмонов 4 жылдан бери биогумус өндүрүү менен алектенет. Ал атайын алыска Алабукадан Калифорния сөл жыландарын алып келген.
Бүгүнкү күндө алары алдаганча көбөйүп, өзү мекендеген Кочкор районундагы Дөңалыш айылдагылардын керектүүлөрүнө кең кесири жетет. Ушундан уламбы мындагылардын түшүмдүүлүгү арткандан тышкары составтарында саламатка кооптуу химиялык жана минералдык кошулмалар жок. Учурда каарманыбыздын сарайында 30 тоннадан ашык биогумус даяр. Бирок аны сатып өткөрүү чоң машакат. Продукцияны майдалап алып атат баягы 5 мүшөк, 10 мүшөк деп. Жаңы баштагандар бул сөйлжанды алып атат. Анан баягы крупный алып ийем дегендер жок пока. Крупный өндүргөндөр деле жокпуз. Чет өлкө бул шаарда жана башка группабыз бар да, бул 7 дуандан ошо шаардагы лидер балдар аракет кылып атат, могу Турцияга келишим түзүп атабыз дейт. Анткемнен Нарын облусунда өсүмдүктүн өнүмү жана тазалык үчүн миңдин бирден саналган биогумус сыяктуу органикалык заттарга кызыгуу жок кесе болуп келген. Бул багытта быйыл гана азыр көптөр аракеттер жасалууда. Маселен, органикалык айыл чарба департаментинин Нарын территориалдык филиалында бүгүнкү жерди семиртүүдө жана зыянкечтерди жоготууда алтынга алмаштыргыс биолигнин аралашмасынын 1200 жана триходерлин дарысынын 500 литри сатылган. Экөө тең кадимки эле арпа менен буудайдын калдыктарынан жасалат. Муну болсо төздөп, муну автоклавка жайгаштырабыз. Стерилизация кылыш үчүн 128 градуска температурада биз стерилизациясын 3-5 саатка коюуга туура келет биздин климатка. Аталган мекеменин тутумунда 23 пилоттук чарба бар. Бирок азырынча алардын баарысынын тең эле жумуштары шыдыр эместигин жашырбайды. Башкасына көз жумганда да талаптарда иштеп, продукция өндүрүүгө тиешелүү шарттардын түзүлбөгөндүгү өкүнүчтүү. Мындай артта калуучулукка кандайдыр бир деңгээлде айыл чарба министрлигинин кайдыгерлиги менен көңүл коштугу себеп. Ал эми райондук жана облустук бийлик башчылардын жерди иштетүүдө олуттуу пайда алып келүүчү бул тармактан дегеле кабарлары жоктой. Баткен менен Нарында 17-жылдан баштап иштей баштады. Бирок сиздер көрүп тургандай биздин Мореки имаратыбыз жөнөкөй бир эле менчик имаратта жайгашкан. Ушунда түрлөрүн чыгарууга мүмкүндүк бербей жатат. Ал эми биз Нарын шаарынан атайын 31 сотук жер алып, 19-жылы тендер жарыяланып, фундаменти бүткөрүлгөн 1 миллион 400 миң сомго. Ошондон бери 2 жылдан бери ал курулбайт. Биякта болсо көрүп атасыздар, бир гана түрүн жарым-жартылай чыгарып туруп атабыз. Эгер дүйнөлүк тажрыйбага таянсак, учурда жер шарындагы бардык өлкөлөр экологиялык жактан таза өсүмдүктөр менен жемиштерге өзгөчө маани беришүүдө. Ал эми алардын көңүлдөрүнө төп азыктарды көбөйтүүдө Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрү чоң. Тилекке каршы жогоруда өзүңүздөр баамдагандай колубуздагы алтындын баркына жетпей жаткандайбыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө эми Нарын. Талас облусундагы сугат каналдарын жакшыртуу максатында Талас өнүктүрүү фондунан 20 миллион сом бөлүнгөн. Учурда Талас районундагы Иоганнисдорф каналынын 700 метр аралыгын бетондоого 5 миллион сом, Калинин каналынын 1658 метр жерин бетондоого 10 миллион сом каралган. Мындан тышкары Көл Түкөк каналынын 490 метр жерин кайрадан бетондоо ишине дагы 5 миллион сом бөлүнгөн. Ушул суммалардын өздөштүрүлүшүнө кабарчыбыз Саресеп салган. 2 күндөн бери Төмөн Тамга арыгынын ичи тазаланууда. Анткени дыйкандар суу алган арыктын ичи кумташтарга толуп, жээгине камыштар өсүп кеткен. Арубак бул арыктан суу алган дыйкандар үлүш жерлерин сугарууда кыйынчылык жаралчу. Айта кетсек, бул Төмөн Тамга арыгы акыркы 25 жылдан бери бир дагы тазалоодон өткөн эмес. Төмөн Тамга арыгында 800 гектардай суу ичет. Ошонун башы ооздун жардамы менен бир 300 метрдей жер катапель менен тазаланып, азыр суу берилгенге даяр турат. Болку каналынан, Алпы болкудан 2 километр жерди ушу ооздун жетекчилеринин аркасынан 2 километр жер арык тазалоо, канал тазалоо иштери жакшы өттү. Солярканы элдин жардамы менен, дыйкандардын жардамы менен, передоплата менен ошол иштерди баарын жасадык. Айта кетсек, Кара-Бура райондогу ремонту бүткөн каналдарга жана ички арыктардын айрымдарына учурда суу берилүүдө. Дыйкандар алма бактарын сугарып алса болот. Мындан тышкары район боюнча 430 километр ички чарбалык арык тазаланса, 7 километр ири каналдар тазаланып, учурда жумуштар соңуна чыгайын деп калды. Ички чарбалык
каналдарды айта турган болсок, кээ бир каналдар 20 жылдан бери тазаланбай калып калган каналдар бар да арасында. А бирок постоянно суу берип турган каналдардан где-то 30%-тери кээ бирлери канал копательмен тазаланган. Ана моундай механикалык тазалоо 20-30 жылдан бери боло элек болуш керек. Ана ОПУнун жетекчилери өздөрү айтып берептир. Ана биз турган каналдын аты Төмөн Тамга деген канал. Будан 2 ай өкмөт дыйкандар ичет, жалпы жонунан 1100 гектар жерди суу менен камсыз кылат. Бул каналдын тазаланбаганда менин оюм боюнча бир 25-30 жыл болуп калган болчу. Техниканын жардамы менен тазаланып жаткан Төмөн Тамга арыгын Аманбаев жана Шекер айылдарынын дыйкандары суу алат. Андыктан тез арада бул арыкты тазалоо талабы турат. Өткөн апта соңунда президент Садыр Жапаров жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Аны аткаруу боюнча мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмалар берилип, жарандарга түшүндүрүү иштерин системалуу жүргүзүү талап кылынды. Алмазбек Бакытбеков Нарын шаардык муниципалдык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү ишканасындагы жалгыз жер адиси. Анын негизги милдети кала аймагындагы жер тилкелерин тактоо, мыйзамсыз басып алынган жерлерди аныктоо болуп саналат. Бирок бул иш бир адис үчүн кыйынчылыкты жараткандыктан ар жуманын дүйшөмбү жана жума күндөрү Нарын шаардык архитектура башкармалыгы жана кадастр мамлекеттик ишканасынын кызматкерлеринен турган топ менен биргеликте каладагы жер аянттарын инвентаризациялоо иштерин жүргүзүп турушат. Азыр болсо Нарын шаарынын жаңы жол аймагынан башталды инвентаризация иштери. Ар бир жеке менчик жер тилкелеринин чектери такталып атат. Кимиси ашыкча чыгып кеткен, мыйзамсыз басып алгандарды аныкталып атат. Ушундай иштер жүрүп жатат. Мамлекеттик органдар жүргүзүп жаткан мындай иштерге карабастан мыйзамдарды бузуу менен жер участактарын, анын ичинде жеке турак жай куруу үчүн жалпы маанидеги жер тилкелерин ээлеп алуу көрүнүштөрү арбын. Алсак 40 миңден ашуун жашоочусу бар Нарын шаарында 12 миңден ашуун курулуш бар болсо, анын 90% өзүн билемдик менен мыйзамга каршы салынган. Өзүнө бөлүнүп берилген жер участактарын көчөлөрдүн, бак дарак тигилген жерлердин эсебинен кеңейтип алуу жергиликтүү тургундар тарабынан гана эмес, айрым мекеме ишканалар тарабынан да жасалууда. Элдер эле ойлойт экен, булар келип эле карапайым кишилерди кумуштура берет, колунда бар кишилердикине ал жетпейт деп. Бул жерде андай маселе жок. Мыйзам алдында баары бирдей. Бизге карапайымбы, кызматкерби, жакшы сөз бар экен. Мен жакында уктум, мыйзамда сезим жок деген. Ошо мыйзам чегинде иш алып барып атабыз. Биргелешкен иш аракеттердин жана түшүндүрүү иштеринин натыйжасында калаада былтыркы жылы бир катар арымдуу иштер аткарылган. Алсак Борбордук базардын айланасындагы баш аламан жайгашкан сууда түйүндөр иретке келтирилип, РТС чөлкөмүндө 4 чакырымдык аллея курулуп, жаңы жол аймагындагы жол жээгинде мыйзамсыз салынган күркөлөр, дүкөнчөлөр, тосмолор алынган. Жогорудагыдай көрүнүштөрдү жоюп, курулуш объектилерин мыйзамдаштыруу үчүн жалпы элдин колдоосу керек дешет адистер. Үйлөргө барып документтерин сураганда документтерин беришпейт. Көбүнчөсү кредит алганбы, ошол жакта залогдо жатат дешет. Кээ бирлери таптакыр эле биздин балдарга тийиштик кылып, кол салышып, ушинтип туура эмес мамиле кылган күндөр да болуп атат. Менчик ээлеринин жана жерди пайдалануучулардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында өлкө башчысы Садыр Жапаров жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчылары, шаарлардын мэрлери, айыл өкмөттөрүнүн башчылары, укук коргоо органдары жана жер жана суу мыйзамдарын сактоо маселелери боюнча көзөмөлдөө жана контролдоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен биргеликте жерлерди өзүн билемдик менен мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын алдын алуу жана болтурбоо боюнча чаралардын комплексин иштеп чыксын жана кабыл алсын. Жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алууга жол берилбестиги жөнүндө жана мындай укукка каршы аракеттер үчүн жарандык, административдик жана кылмыш жаза жоопкерчилиги жөнүндө жарандардын арасында түшүндүрүү иштерин системалуу түрдө жүргүзүп турсун. Жер участактарын, чектеринин жайгашуусу жөнүндө маалыматтарды кыймылсыз мүлктүү мамлекеттик кадастрына киргизилбеген капиталдык курулуш объекттеринин, курулмаларынын участактарын ээлеп алууну болтурбоо максатында жер участактарынын чектерин белгилөө боюнча жеринде кадастрдык иштерди жүргүзсүн. Айыл чарба өндүрүш үчүн жерди пайдалануучуларга бөлүнүп берилүүчү жер участактарынын, ошондой эле менчик ээлери тарабынан айыл чарба багытындагы жерлердин саламжалдуу жана натыйжалуу пайдаланышына контролду күчөтсүн.
Экинчи, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги коомдук укуктук тартипти камсыз кылуу жана жерлерди өзүн билемдик менен ээлеп алуу фактыларын табуу жана болтурбоо, укук бузгандарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликке тартуу боюнча толук чараларды көрүү боюнча иштерди күчөтсүн. Мамлекеттик, муниципалдык жана жеке менчикте турган жер участоктарын мыйзамсыз ээлеп алуу фактыларын ыкчам карасын жана мындай укукка каршы аракеттерге тиешеси бар адамдар менен профилактикалык ишти активдештирсин. Үчүнчү, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги бөлүнүп берилген, же бекитилип берилген жер участогун жарандар, же юридикалык жактар өзүн билемдик менен кеңейтип алган фактыларды Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине ылайык ыкчам карасын. Эми тийиштүү кызматтар тарабынан иштелип чыккан жобого ылайык өз билемдик менен жер басып алууга жол берилбейт. Тартип бузгандарга мыйзамга ылайык чаралар көрүлмөкчү. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдө Эми, Нарын шаары. Быйылдан тарта теңир толук студенттер Россия өлкөсүндөгү окуу жайлардан акысыз билим ала алышат. Бул үчүн Нарын шаар менен Кочкор райылында атайын көргөзмө уюштурулуп, аталган өлкөнүн 15 окуу жайынан өкүлдөр келип, билим берүү жайларынын өзгөчөлүктөрүн тааныштырышты. Кененирээк кийинки материалда айтылат. Нурбек Жолдошбеков быйыл мектеп бүтүрүүчүсү болгондуктан келечек кесибин айыл чарба тармагынан тандоодо. Мындан улам Россия Федерациясындагы жогорку окуу жайлар тарабынан өткөрүлгөн көргөзмөгө катышып, тандаган кесиби боюнча аталган өлкөдө билим алуунун жол жоболору менен таанышууда. Ушу Кыргызстан өзүңүздөр билгендей, ошо айыл чарба иштерине ылайыктуу жайгашкан жерибиз. Ошого ылайыктуу өзүмө университет тандап аткам жана ушул бүгүнкү иш чарага катышып атам. Катышкандын себеби бул ар бир окуучу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк жана ушул Россиядан келген бизге келген университеттер аябай студенттер үчүн жакшы шарттарды түзүп беришиптир. Кыргыз-Россия алакасында жыл сайын аталган өлкөдөгү жогорку окуу жайларга кыргызстандык студенттер үчүн бюджеттик орундарга квота бөлүнүп келет. Быйыл дагы 500 орун каралып, 15 окуу жайдын өкүлдөрү келип, Россияда билим берүү 2022 көргөзмөсүн уюштуруп, каладагы мектеп бүтүрүүчүлөрү менен жолугушту. Башкирский государственный университет находится в городе Уфа. Биздин окуу жай Уфа шаарында жайгашкан. Жалпы 14 факультетте оңдогон багыттар боюнча 27 000 студентке билим берилет. Мунун ичинен 1300 студент чет өлкөлүк болсо 75 кыргызстандыктар. Эми быйыл нарындан дагы студенттерди алсак деген максатыбыз бар. Ребят пока еще нет, но мы будем надеяться, что из Нарын в скором времени у нас студенты появятся. Эки өлкөнүн достугу аркасында акыркы 10 жылдан бери жүздөгөн студенттер Бишкек шаар менен Чүй жана Ош облустарынан гана алынып келинген. Быйыл Нарын облусунан дагы студенттер кабыл алынмакчы. Мындай мүмкүнчүлүктү аталган өлкөдө билим алып келген теңир толук Ашым Исаков колго алган. Кыргызстанда потенциал чоң. Нарын шаарда орус тил мектептер көп. Анан аларда шанс көп тапшырганга, ошол себептен ушун Нарын шаарга алып келдик. Нарын облусундагы Россияга барып билим алып, өзүнүн деңгээлин жогортулуп, ошол себептен Нарынга алып келдик. Башка Чүй областан, Бишкектен эле барбастан Нарындан келип, Нарындан дарчы сабак алып, окуу жайга тапшырганга. Жарманкеде окуучуларга аталган өлкөнүн окуу жайларына тапшыруунун жол жоболору, адистик багыттардын артыкчылыктары, түзүлгөн шарттар боюнча маалыматтар берилди. Выставки прошли в Бишкеке, в Канте. Буга чейин Бишкек, Токмок жана Ош шаарларында өтүп келген жарманке эми Нарын шаарында өз ишин улантууда. Мындагы окуу жайларга студент болууну каалагандар июнь айында онлайн шартта сынак тапшырышып, өтсө август айында Россияга кетиши керек. Андыктан биздин өлкөдө билим алууну каалагандар үчүн Бишкек шаарындагы Россиялык илим жана маданият борборуна же Россиялык үй деп аталган жайга кайрылышса болот. Имеют уникальную возможность поступить на бюджет. Буга чейин жыл сайын өткөрүлүп келген көргөзмөлөрдүн натыйжасында учурда Россия өлкөсүндө 8,5 000 студент ондогон шаарларда ар кыл багыт боюнча билим алып келишет. Жыл өткөн сайын кайрылган абитуриенттердин саны армун болгондуктан квоталардын саны дагы көбөйгөн. Российская Федерация уделяет большое внимание развитию двустороннего сотрудничества с Киргизской республикой. Биздин өлкөнүн 33 жогорку окуу жайы жылына Кыргызстандан жүздөгөн студенттерди кабыл алып, окутуп келишет. Мындай кызматташтык эки өлкөнүн бекем достук алакасы аркасында ишке ашырылууда. Ал эми бул жерге болгону 15 окуу жайдын өкүлдөрү келди. Бирок кызыккандар үчүн 33 окуу жай өз эшиктерин ачты. Сынактар онлайн шартта гана өтүп, окутуу офлайн түрдө жүргүзүлөт.
Бул деген элимизде өзүмдү өстүрөм дегендер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Нарын шаарында өткөрүлгөн билим көргөзмөсүнө жалпы 100дөн ашуун мектеп окуучулары катышып маалымат алышты. Ошондой эле бул күнү Кочкор айылында дагы көргөзмө уюштурулуп, катышуучулар арбын болгон. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдулдаев, Нарын шаары, өлкө Деми. Жадыраган жаз келди. Жакында Нарын шаарында өткөрүлгөн кайрымдуулук акциясы мына ушундай чаталды. Анын жүрүшүндө ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга ар тараптуу колдоолор көрсөтүлдү. Боорукерлик жана мээримдүүлүк башкы орунга чыккан ушул иш-чарага кесиптешим Айпери Акылбекованын назары илинген. Айпери Акылбекова 12 жашта, ар тараптан таланттуу кыз ырдайт, бийлейт жана сүрөт тартууга абдан кызыгат. Сыртынан караган адам аны ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген деп ойлобойт. Себеби ага 7 жашында бөйрөк оорусуна кабылып, гломерулонефрит диагнозу коюлган. Келечекте өмүр сакчысы болууну кыялданган ал өзү сыяктуу майып балдарга жардам көрсөткүсү келет. Мен келечекте врач болгум келет жана стюардесса. Врач болуп кичинекей балдарды дарылагым келет, өзүмө окшогон жана ушу биякта келген балдардай. Анан самолетко мамамда болуп учкум келет. Мен деген бийлегенге, сүрөт тартканга, ырдаганга кызыгам. Бүгүнкү иш-чара сонун өттү. Биз сүрөт тарттык. Кооз болду баарыбыздыкы. Ал эми ден соолуктарына мүмкүнчүлүгү чектелүү эгиз кыздардын апасы Гүлзар Өскөнбаева уюштурулган мындай жолугушуулар ата-энелерге чоң мотивация жана энергия берээрин айтат. Биз жаз майрамына келдик. Биз жөн гана балдардын ата-энелери эмес, өзгөчө балдардын ата-энелерибиз бизге мотивация берип, ушул уюштуруучуларга чоң рахмат. Үйдө жаткан ата-энелер, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар ата-энелер эч качан чөкпөңүздөр. Ушундай балдарыңыздарды мына ушул облустук китепканада сонун маанайдагы иш-чаралар болуп атат. Ушундай иш-чаралардан калбаңыз. Иш-чараны уюштуруу демилгеси Кадам калыптандыруу борбору жана Репетитор За плюс онлайн окуу борборунун негиздөөчүсү Чолпон Шабдыраевага таандык. Ал ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды коомго аралаштыруу, аларды шыктандыруу жана азыркы мезгилдеги заманбап технологиялар жөнүндө маалымат берүү башкы максаттар экенин айтышат. Мындан улам Чолпон Шабдыраева балдарга робототехника сабагы боюнча мастер-класс көргөзүп, кичинекей бөбөктөр өздөрүнүн алгачкы эмгектерин жаратышты. Биздин уюм ушу көптөгөн жылдардан бери мүмкүнчүлүгү чектелген балдар боюнча көп колдоолорду көрсөтүп, долбоорлор менен иштеп келе жатабыз. Быйылкы узап кеткен 21-жылда дагы биз ушу Репетитор За плюс окуу борборунун негиздөөчүсү Чолпон Шабдыраева менен таанышып, онлайн сабактарга катышып, ушу көптөгөн азыркы заманбап технология боюнча маалыматтарды алып жатабыз. Ушу өзгөчө адамдарды, мисалы азыр мектеп жашында билинбейт экен да. Именно мектеп жашында билинбейт экен. Ал эми чоңойгон сайын, бала чоңойгон сайын каяка барарын билбейт экен да. Ошон үчүн бул социалдык ишканалар көбүрөөк болсо, анда алар жумуш орду менен камсыз болуп, келечегин түзүп кете алат. Булар да үй бүлө курат, булар дагы өздөрүнүн андан аркы тиги балдарын багышат дегендей. Ошон үчүн ушуларга мүмкүнчүлүк түзүш үчүн социалдык ишканаларды көбөйтүш керек. Жолугушууга жалпысынан 22 бала жана алардын ата-энелери катышты. Балдар жадыраган жаз келди деген темада сүрөттөрдү тартышып, өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да, алардын ар биринин өзгөчө таланттары бар экенин байкоого болот. Айпери Акылбекова, Бексултан Жолдошбеков, өлкө Деми, Нарын шаары. Нарын облустук ички иштер башкармалыгында кыргыз милициясынын тергөө кызматынын түзүлгөндүгүнүн 59 жылдыгы белгиленди. Салтанаттуу бул жыйынга ардагерлер жана түйшүктүү ушул кесиптин ээлери чакырылып, өз иштеринде айырмаланышкандарга төш белгилер жана ардак грамоталар тапшырылды. Иш-чара облустагы ички иштер бөлүмдөрүнүн ортосундагы спорттук оюндар менен жыйынтыкталды. Мына ушундай жагымдуу көрүнүштөр менен коштолгон тергөөчүлөрдүн майрамына кабарчыбыз Кулира Туратбекова көз салган. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына көп жыл эмгектенип эс алууга чыккан ардагер Азим Дөталиев учурда жаш атистерге насаатчы. Тергөө кызматынын оошко ишин жана ишти мыкты алып барууну башкалар менен бөлүшүп келет. Өтө татаал жумуш, өтө мыйзамды талап кылган жумуш, адам тагдырын чечкен жумуш. Ушу тергөө райондордо, областтарда ушу тергөө кызматынын башчысы болуп иштедим. Өзүмдүн алдымдагы тергөөчүлөргө да айтчумун, ак жеринен бирөөнү күйгүзбөгүлө, сапаттуу мыйзамды билгиле деп. Ошондой эле жана кылмыш кылган кылмышкерлерди жазасыз калбасын сапат тергөөгө
анан тергөөңөр мындай сапатсыз деп соттон кайра достоверный ошентип келбесин деп ушундай далай тергөөчү балдар тарбияладык. Ал эми учурда мына ушул милициянын тергөө кызматында 15 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Анара Күрүчбек кызы өз кызматын так аткаргандардын катарында. Мындан улам каарман Ички иштер министрлигинин Даткайым медали менен сыйланды. Негизи эле бул системада баягы ары түйшүктүү, ары оор өзү кызмат, бирок ошончо дагы биз жоопкерчиликтүү мыйзам чегинде иш алып барабыз. Милициянын тергөө кызматынын түзүлгөндүгүнө быйыл 59 жыл болду. Ага карата Нарын облустук ички иштер башкармалыгында алдыңкы ишинде ийгилик жараткан тергөө кызматкерлери Ички иштер министрлигинин жана Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын медалдары, ардак грамоталары менен сыйланышты. Алардын катарында ардагерлер дагы бар. 2022 жылдын 3 ай аралыгында, квартал ичинде тергөө кызматы тарабынан соттун кароосуна 134 кылмыш иши, ошол эле учурда реабилитацияга жатпаган негизде 114 кылмыш иши кыскартылып, жалпы пайыздык көрсөткүч алганда 78 бүтүн түзүп, мындай республикалык деңгээлде иш алып барышты. Иш-чара тергөө кызматынын кызматкерлери арасында волейбол жана кичи футбол оюндары боюнча мелдештер менен улантылды. Ага жалпы 7 команда катышып, 1-орунду Кочкор райондук ички иштер бөлүмү, 2-орунду Нарын облустук ички иштер башкармалыгы, ал эми 3-орунду Жумгал райондук ички иштер бөлүмү командалары жеңүүчү деп табылып, диплом, кубок, акчалай жана кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Гүлара Туратбекова, Адлет Алмазбеков, Нарын шаары, Өлкөдеми. Өлкөдеминин апта башы дүйшөмбүдөгү чыгарылышы мына ушундай материалдар топтомунан турду. Ал эми алдыда адаттагыдай эле эртеңки аба ырайынын божомолу. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.